Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Каныбек Осмоналиев: алдыдагы шайлоо өтө эле катуу болчудай, мен ошондон коркуп турам. Жогорку кеңешке жулунуп кирип алып, билген намаздарын окуй башташты, деди 21 октябрда Назар Ньюс маалымат агенттигине профессор Каныбек Осмоналиев. Акыркы мезгилде Өмүрбек Текебаев менен Эдил Байсаловдун видео акыйнектери коомчулуктун көңүл борборунда болуп жатат. Алардын айтышы элди дүрбөтүп жаткан жокпу? Өзү алдыдагы парламенттик шайлоо өтө эле катуу болчудай болуп калды. Мен ошондон коркуп турам. Өмүрбек Текебаев менен Эдил Байсаловдун акыйнектерин эч бир орунсуз болуп турат. Экөө тең элдин оозуна алынган популярдуу адамдар. Кээ бир азгырык кылган абийирсиз адамдардын айдагына берилбей, экөө тең тез арада эч кимди кошпой эле пикир алышып, өз ара маселелерин чечип алышса жакшы болор эле. Азыр парламенттик шайлоону тынч өткөрүп алуубуз керек. Бул коомубуздун канчалык стабилдүү экенинен кабар берет. Эки инсандын акыйнек айтышынан эч кимиси утпайт. Бул жерде бир гана кыргыз эли утулат. Экөөнү атайылып чабыштырган коррупционер саясатчылар турат. Айрыкча колунда арам акчасы барлар менен бийликтин админ ресурсун мыкчып отурган көркөө функционерлер. Мына ушулар кыргыз элинин накта душмандары. Бул акыйнек айтышуулар ачыктыкты көрсөтүп жатабы же бийлик менен оппозициянын айтышы форматы башка нукка бурулганын айгинелеп жатабы? Популярдуу адамдар өз ара акыйнек айтышкандары дурус эле көрүнүш, бирок биз каалаган ишибизди жасай беребиз деген ой болбош керек. Өмүрбек Текебаев ошол пикирди катуу сынга алып кагып койду, тажрыйбалуу инсан да. Ал эми биз болсо мындай дебаттарды көбүртүп, жабыртып козута бербешибиз керек. Мен түшүнөм. Азыр парламентке көптөгөн олигархтар, ууру коррупционерлер ат салышып жатышат. Уяттары жок экен, же биротоло эле көздөрүн май басып калганго, мындайларды эл кутуруп калыптыр деп коюшат. Алдыдагы парламенттик шайлоодо Текебаев менен Байсалов эмес, дал ушул уурулар чоң проблема түзүшөт. Жогорку кеңешке жулунуп кирип алышып, билген намаздарын окуй башташат. Анан эл аларды кууп чыгат. Ошого жеткирбей мындай жексур ууруларды тынч эле оолактатып койсо жакшы болор беле дейм. Аларды тарбиялап, туура жолго салуунун деле кереги жок. Ушуну БШК эске алар бекен, же адаттарынча эки тараптан тең акча алып чырга отура беришеби? Булак Назар Ньюс. Текебаев эскирди, эми пенсияга чыгыш керек, деди 21 октябрда Назар Ньюс маалымат агенттигине экс-депутат Рамазан Дырылдаев. Рамазан агай, жаңы өкмөттүн курамы купулуңузга толдубу? Эми жаңы өкмөттүн иштегенин көрүш керек. Бирок менин байкашымда 5 вице-премьер бар экен. Биздин чакан өлкөгө анчалык көп вице-премьердин эмне кереги бар дейм да. Мен Акылбек Жапаров менен Эдил Байсаловду эле билем. Калганы кандай эмгек жасаганын чыны менен билбейм. Эми жарым жылдан кийин буюрса кимдин ким экени билинет. Текебаев менен Байсаловдун бири-бирине жолдогон видео билдирүүлөр боюнча кандай пикирдесиз? Эдил Байсалов менен Өмүрбек Текебаев тиреши жөн эле каймай түшүү. Эдил Байсалов жаңы бийликти колдогонсуду, бирок тажрыйбасы азыраак экени байкалып калды. Кичине алыста жүрүп кыргыз тилин унуткандай сезилди. Өзү билимдүү болгону менен ошону жеткире албай жаткандай таасир калтырды. Англиядан көргөн билгенин жеткире алса эле бир топ жакшы иштеген болот. Байсаловдун ишине ийгилик каалайлы. Эми жакшы өлкөдөн иштеп чогулткан билимин, тажрыйбасын көрсөтсүн. Англиядан вакцина алып келип, элдин ден соолугу үчүн күрөшсүн. Вакцинадан өзгөчө элет жерине жардам берсин. Ар бир кыргыздын ден соолугун чыңай турган система курсун. Текебаев менен кыжылдашканда эч нерсеге жетишпейт. Пайдасыз нерсеге убактысын коротпой, ийгиликтүү иштесин. Ал эми Текебаев карт бөрүлүк кылды. Ал көп жылдан бери саясатта жүрөт, бирок өзүнүн идеясын парламенттик башкарууну мамлекет үчүн пайдалуу кылып алып кете алган жок. Кыргызстанда парламенттик башкаруунун пайдасынан зыяны көптү кылып көрсөтүп коюшту. Ошол үчүн эми пенсияга чыгыш керек. Булак Назар Ньюс. Эмне үчүн Атамбаевдин Батукаев боюнча кылмыш иши кайра козголду? Чеченстан Батукаевга эмне үчүн муктаж болгон? Чынында иш жүзүндө эмне болгонун, кандай негизде ишке ашырылганын Орусия деле так билишпейт да. Бирок адатта мындай иштердин артында эң жөнөкөй эле паракорлук же акча турушу мүмкүн. Кыргызстанда чемоданга салынган доллар саясий оппоненттерди уурдап келүү сыяктуу тотал конспирологиялык версияларга салыштырмалуу көп нерсени чечиши мүмкүн. Айтылган сөздөр боюнча Батукаев жакын киши эмес. Кыргызстанда ал уюшкан кылмыштуу топтордун орчундуу бир бөлүгүн көзөмөлдөп турган деген ой кеңири жайылган. Андыктан анда акча бар эле, өзү деле төлөп коюшу мүмкүн. Кыргызстанда Азиз Батукаев үчүн бир нече атка минерди сатып алууга жетиштүү акча топтоо чоң деле маселе эмес. Бул ишке сөзсүз эле расмий Грозныйды аралаштыруунун кажети жок. Албетте Атамбаев Чеченстан үчүн эч ким эмес, керек болсо Орусия үчүн да эч ким эмес. Кыргызстандын катардагы жараны гана. Теориялык жактан Кремль билген да болушу мүмкүн, билбеген да болушу мүмкүн. Бул жерде жоромол же спекуляциялар жөнүндө гана сөз болуп жатат.
Аларды ырастап же четке кага албайбыз. Бул Кремль ойлоп тапкан атайын операция деп деле жоромолдоп койсо болот. Бул сыяктуу түрдүү божомолдорду айтса болот. Болгону аларды ырастай албайбыз. Кремль менен Атамбаевдин кандайдыр бир мамилеси бар деп айтса болот. Алмазбек Шаршеновичтин айланасындагы талкууларды Кремлдегилер өтө деле жакшы кабыл алышкан эмес. Бул маалымат так деп кепилдик берүүгө болот. Бирок ушундай ойлор кеңири тараган. Биринчиден, бул жаман прецедент. Президенттин мындай оор беренелер менен узак убакытка түрмөгө отургузулушу Кремлде деле, Ак Ордодо деле бирдей жаман кабыл алынган деп ойлойм. Себеби подсоветтик чөлкөмдө президентте Орусиянын алдында кандайдыр бир кызмат кылган адамды түрмөгө отургузуу, өзгөчө узак убакытка эркинен ажыратуу кеңири жайылган көрүнүш эмес. Атамбаев транзиттик базаны Манастан чыгарган Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушуна өбөлгө түзгөн. Кремль үчүн кыйла достук мамиледеги саясат жүргүзгөн. Андыктан аны отургузуп коюу жакшы мисал эмес. Ушундан улам Кремлдегилер Атамбаев түрмөдө отурабы же отурган жокпу деген маселеге көңүл кош мамиле кылат деп ойлобойм. Ошондуктан Орусия мурдагы президентке кескин мамиле жасалганына анчейин канааттанбайт деген сөздөрдүн негизи болсо керек. Ошол эле учурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков расмий позицияны айтып, бул Кыргызстандын ички иши деп билдирген. Андыктан Москва бул ишке түз кийлигише албайбыз деп ойлойт. Бирок Бишкек же азыркы кыргыз бийлиги Атамбаевка карата менин оюмча өтө кескин позицияны оңдоп түзөй турган болсо, буга Кремлдегилер кубанычты эле болушат. Бирок Песковдун айтканына кайталасак, анда бул Кыргызстандын ички иши. Атамбаевдин айткандарын ар башкача талдай берсе болот. Маселен, Атамбаевка каршы кылмышкерлерди Кыргызстанга кандайдыр бир жол менен алып келиш үчүн бейформал же кадыр барктуу чечен өкүлдөрүнө үмүт артылган деп жоромолдосо болот. Мындай маалыматты толугу менен четке кага албайбыз. Себеби экстрадация кылуу же мыйзамсыз жолдор менен уурдап кетүү сыяктуу иш-аракеттер башка өлкөлөрдө болуп эле келген көрүнүш. Балким Алмазбек Атамбаевдин өзүн же бул операцияны уюштурган адамдарды адаштырып коюшкандыр же колдонуп кетишкен чыгар. Балким Атамбаев өзүнө коюлган айыпты четке кагыш үчүн ушундай катуу билдирүү жасап жаткандыр. Себеби Атамбаев дал ушул маселе боюнча түрмөгө кесилбедиби? Башкача айтканда, Батукаевдин маселеси ага коюлган башка айыптардын бири. Эгер кандайдыр бир күмөн жаралса, ишти кайра кароого Атамбаевди бошотууга негиз түзүлүшү мүмкүн. Ал бул үчүн ар кандай билдирүүлөрдү жасашы ыктымал. Дүйнөлүк тарыхта атайын кызматтар же бейформал топтор же мыйзамсыз иштер менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтор мындай кадамдарга барышы мүмкүн. Так айтыш кыйын. Биринчиден, Алмазбек Шаршенович Атамбаев көп темада сүйлөчү, болгондо да уккан адамды дендаруу кылып койчу. Андыктан Атамбаев азыр кандай абалда экенин эске алганда, анын сөзүнө 100% Орусия ишенбейт. Ал үчүн Атамбаев маселенин чоо жайын толугураак түшүндүрүп бериши керек. Атамбаев айткан версиялар буга чейин да ачыкка чыккан. Маселен, 2019-жылы Атамбаев менен УКМКнын мурдагы жетекчиси Шамиль Атахановду беттештирүүдөгү протокол деп аталган документ интернетке тарап кеткен. Анда Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун үзөңгүлөшү, Мамдуманын депутаты Адам Делимханов Бишкекке келгенден кийин ал кылмышкерлерди экстрадациялайбыз деп убада бергени айтылган. Чеченстандын лидерлери же таасирдүү адамдары мындай операцияны уюштура алат беле? Чеченстандын азыркы жетекчилигинин дарегине дооматтар айтылып келет. Маселен, Рамзан Кадыров атасы Ахмат Кадыровдун өлүмү үчүн күнөөлөп келген адамдардын көзү тазаланган деген дооматтар бар. Бирок алар сот чечими менен бышыкталган эмес. Мен билгенден жогорудагы адамдардын Европанын аймагында киши колдуу болушу боюнча сот чечимдери чыккан эмес. Андыктан бир жагынан Чеченстандын жетекчилигинин укуругу узун деп айтсак болот. Ошол эле учурда карама каршы пикирди кармангандар муну жалган жала деп мүнөздөшөт. Азырынча сөздөрдүн эле кармашы жүрүп жатат. Ал үчүн кайсы бирөөгө кандайдыр бир айып коюш керек. Азыр Атамбаевди жогото турган эч нерсеси жок. Ал бир нерсе болуп кетмейинче түрмөдөн чыгышы керек. Ден соолугу начарлагандын дагы бир нерселер болгонун Орусияда угуп калып жатышат. Эсиңиздерде болсо, жакында ал сасык тумоонун оор формасына чалдыкканы кабарланбады беле? Айрымдар ал коронавирус жугузуп алганын, кайсы бири пневмония болуп жатканын айтышкан. Ошондуктан эксперттер арасында аны Кыргызстандан башка жерге дарыланууга жөнөтүшү мүмкүн деген ойлор айтылган. Андай болгон жок. Андыктан ал абактан чыгыш үчүн ар кандай версияларды айтышы мүмкүн. Алмазбек Шаршенович маселени бир аз көбүртүп жабыртышы мүмкүн деген ойду четке какпаш керек. Ал калп сүйлөп жатат деп айткан жокмун, бирок фантазияга жол бериши мүмкүн. Бул мурда ага мүнөздүү көрүнүш болчу. Кантсе да Батукаев кимдир бирөөгө керек болгону анык. Айын кептер боюнча ал өтө деле оор эмес кылмыш боюнча Чечен Республикасында жазасын өтөп жатат. Ага курал жарак сактаган деген айып коюлган. Түрмө жазасы деле анчалык узак эмес болчу. Ал тууралуу маалымат 2019-жылы жарыяланган. Башка бир жагдайлар пайда болуп кетпесе эле, ал түрмөдөн чыккан болушу мүмкүн же акыркы айларын өтөп жатышы ыктымал.
Ал кандай шартта жашап жатканы, түрмөдө отуруп же отурбаганы эч кимге белгисиз. Аны Чеченстандагы жана Кыргызстандагы таасирин эксперттер бир жактуу айта албайт. Айрымдар аны көбүртүп жабыртылган авторитет десе, кайсы бири аны чоң маселелерди чече алган Крым төбөл катары баалашат. Аны бир эле учурда мафиянын төбөлү жана майда кылмышкер деп атап жүрүшөт. Логика боюнча Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө кандайдыр бир жоопту күтсөк болот. Кимдир бирөөдөн жок дегенде ооз-эки бир жооп болсо керек. Сөзсүз Рамзан Ахмадович жооп бериши керек деп айткан жокмун. Бирок чечен бийлигинин расмий өкүлдөрү бул маселеге ачыктык киргизиши зарыл. Орусия Федерациясынын маалыматтарында да экс-президент Атамбаев тууралуу маалыматтар жарыяланып калат. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Ысык көлдө пансионат өрттөндү. Ысык көлдө пансионаттан өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 21 октябрда саат 3:55 Ысык көл район Чоктал айылында Royal Beach пансионатынан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 3 бөлүм тартылып, өрт саат 04:52 чектөөгө алынып, 6:35 толук өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен пансионаттын кампасынын 20 чарчы метр чатыры жана ичинде курулуш материал, унаа тетиктер күйдү. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда деп айтылат маалыматта. Жабыркагандар жок. Булак Кабари ТВ.